Жазгы талаа иштери 2024 жарыманкесинде дыйкан фермерлер үчүн эң керектүү делген техникалар, майлоочу майлар, тетиктер, жер семизгичтердин түрлөрү бар. Бул иш-чара дыйкандардын өтүнүчү менен уюштурулган. Москва районунда бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай чоң иш-чара уюштурганбыз. Бул иш-чарага ошол биздин Москва районундагы чоң ири айыл чарба багытындагы кооперативдер келишкен. Ошондой эле техникасы бар фирмаларды чакырганбыз. Мисалы Ловол фирмасы дагы кошо келип отурат. И ошондой эле былтыркы жылы жанагы айыл чарбасына багытталган мамлекет тарабынан берилген кредиттердин максаттуулугун аныктоо. Айыл чарба тармагы райондун өнүгүшүнө чоң салым кошкон тармак болгондуктан дыйкан фермерлер жыл санап ийгиликтүү, пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу аракетинде. Буга акыркы жылдардагы мамлекет тарабынан жасалган камкордуктагы оң таасирин тийгизип жатат дешет. Эми 2 жылдан бери абдан жакшы көмөк көрсөтүлүп атат. Жанагы билесиздер, суга түсүү боюнча абдан аябай кыйынчылыктарды көргөнбүз. 3-4 жылдан бери, ошо 2 жылдан бери ошол маселеге көп жакшы көңүл бурулуп атат. Өкмөттөн дагы, ошо жергиликтүү бийликтен дагы арыктар тазаланып, ошо суу сугатка, ошо дыйкандарга кыйынчылыктар азыраак болсун деп абдан көп көңүл бурулуп атат, айтам. Технологияларды пайдаланып, жана дождевальный установкаларды алып келип, капельный орошенияга ушундай иштерди баштап буюрса жасап атабыз. Ушу сугат иштерине 1-майга чейин ушул болгон иштердин баарын буюрса бүтүрөлү деп турабыз. Анан бүгүнкү бул жерде райондун масштабында жакшы бир иш-чара өтүп атат. Биздин мына өкмөт, биздин райондор, областтагы жетекчилер дагы ушул туура бир багыт берип, мына дыйкандарга шарт түзүп берүү максатында көп иштер жасалып атат. Иш-чарага көптөгөн товардык сервистик кооперативдеринин заманбап айыл чарба техникалары коюлду. Дыйкандар өздөрүнө керектүү делген айыл чарба шаймандарынын жана минералдык азыктардын түрүн өздөрү көрсөтүштү. Бул артыкчылыгы, бул сеялка нулевой посева деп коет. Баягы бир эле сеип кетет, удобрение чачып кетет. Анан кийин баягы жердин кычын буспайт да. Бунун ушун өзгөчөлүгү ушуда. Обычный условияда болсо билесиздер, жерди айдайт, түзөйт. Анан кийин өзүнчө баягы малалагандан кийин анан кийин себет эмеспи? Бул ушул функцияны бир эле аткарып кетет. Россиядан алып келген препараттарды бияктан илимий тастыктап 2-3 жыл эксперименттерин өткөрүп анан элге таратабыз да. Ошонун бири Грохус удобрениясы 3 жылдан бери муну жайыттар боюнча институт менен биргеликте текшерип, жердин кыртышын оңдогонго, деградация болгон жерлердин баарын оңдогонго заключение алдык. Оңдогондо болот экен. Анткени гумус пайда кылат жерге. Иш-чарага катышкан өнөр жай ишканаларынын, дыйкан чарбалар менен айыл чарба кооперативдери, үрүнчүлүк чарба жана асыл тукум чарбаларынын ар бири өз салымын кошуп, баары бир максатты жазда жарышып иштеп, күздө күрөшүп жакшы түшүм алалы деген максат коюлду. Сталбек Абдыраев, Руслан Бариненко, ЛТР каналы, Чүй облусу.